Билл Клинтон деген президент болгон Америкада. Ооба. Ошол жеке өзү мамлекеттик сапар менен келгендердин ошо чай коесуң, дасторкон коесуң, кофе коесуң деп бөлүнгөн акчасы болгон. Ошол акчасы жылдын аягында бүтүп калат. Анан дагы бир эки өлкөнүн жетекчиси келмек. Тыйыным жетпей калды, кичине тыйын бөлүп бересиңерби дегенде Конгресс бербей койгон. Ооба. Мына Конгресстин күчү. Германияда азыркы Штайнмайерге чейинки президент болгон. Ал кызматтан чегинди. Эмне үчүн? Парламентте ушундай маселе көтөрүлүп калды. Германиянын президенти көп жылдардан бери дос болуп жүргөн кишиси банкир экен, ошол банкада кредит алыптыр, насия. Эл катары алды. Бирок бул ошол жеңилдетилген шартты алып калган болушу мүмкүн деген маселе көтөрүлдү. Кызматтан чегинди. Мына күч. Мына парламенттин күчү. Эгер президентте бар мүмкүнчүлүк, парламентти таратып жибергенге, алга барган жок дагы. Инсан. Ооба. Кечээ Канада аябай өнүккөн өлкө. Дастин Трюдо 9 жылдан бери мамлекетти башкарып келатат. Кечээ чымын чакпай, ит каппай кызматтан чегинди. Ооба. Партиясынын лидерлигин да тапшырып койду. Партиянын лидерлигин да тапшырды. Эмнеге билесизби? 24-жылдын аягында сурамжылоо жүргүзсө, Канада элинин бийликке, өкмөткө болгон ишеними төмөндөп кетиптир. Төмөн түшүп кетиптир. Мен мындай төмөн ишеним менен жетекчилик кызматта отурууга укугум жок деп кызматтан кет. Бизде элестетип көрөбүз. Элестетип көрбөйсүз ушуну. Бизде кет дегенде дагы тырмактары менен буттары менен тырмышып отурат да, болбойт андай.